Үч нерсени кошмоюн жашооңузду өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Азыркы учурда баарыбыз акылдуу болдук. Анын подсознанияны да билебиз, установканы да билебиз, биларманбыз, акыл менен баардыгын түшүнүп турабыз. Бирок жашоого негедир өзгөрүү кирбей жатат. Эмнеге? Себеп дегенде үч нерсе. Биринчиси бул акыл, экинчиси дене жана жүрөк. Ушул үч нерсе биригип анан адамды өзгөртөт. Себеби биз акыл менен акылдуу болдук, бирок дене баардыгын билет. Психосоматика, билесиздер, оорунун пайда болушу. Эмне үчүн бир адамдарды көргөндө биз денебиз калтырап, мындай жактырбай, денебизде ушундай бир сезимдерди сезебиз. Албетте, денени да бошотуш керек ал коркунучтан, ал таарынычтан. Анан дене жибегенде, дененин ичинде жүрөк бар, анан биз мындай жүрөккө киребиз да. Жүрөктө Кудай бар. Себеби биз о Кудай дегенде монтебиз го, жүрөгүмдү Кудай тоо кылдым дегенде, ансыганда биз жүрөккө жакындайбыз. Кудайга жакындайбыз. Биз ошол жүрөктүн баары жабылып калган азыркы учурда. Дене калтырап, титиреп, коркуп, таарынып отуруп, ал бир өзүнчө ташбаканын бир эмесин жамынып алганбыз да, таш болуп калган. Анан акылдуу болуп атабыз, ушунда акылдуу толтура ютубту угуп атабыз, баардыгын угуп элем. Эмнеге менин жашоом өзгөрбөй атат деген сезим да. Себеп дегенде денеңиздерди трансформация жасаш керек. Ал үчүн бул жеңил абалда телесно-трансформационный медитация методу бар. Бул тек гана унчукпай, үнсүз, атайын музыка менен ушунчалык баягы безопасное пространство деп коет да. Ошол дене ишенген чөйрөгө түшүп туруп, бир учурга түшүп туруп, анан ошол учурдан дене баардык жанагы калчылдаган, титиреген, жыйрылганын баардыгынан анан арылат. Ошондо анан дене жибип, анан биз ошол адамдар көргөндө да калчылдабай, өзүнөн өзү бейкапар. Албетте биз анан жүрөккө киребиз, жүрөк жумшарат, Кудайга жакындайбыз, тилектерибиз орундалат, суета кетет, паника кетет, өзүнөн өзү эле бир болбогон жаман ойлордун баардыгы кетет. Себеби жүрөккө жакындап, Кудайга жакындаганда биздин тоо сабырдуулугубуз, сүйүүбүз күчөп, бир биздин жүрөгүбүзгө бир башкача сезим келип, анан баягы жаман ойлорубуз да чаржайт, ойлордон да кутулабыз да. Ошол себептен акыл менен иштеп туруңуздар, эми денеге келиңиздер. Денеден кийин жүрөк өзүнөн өзү ачылат. Мен сиздерди дене трансформациясына чакырам.